Sağ olasın. Ofisin hareketleri. Şimdi ыңғайлы шарттарда кафелерде де қойғанбыз. Азыр биз мына жерде турабыз, мына биздин кеңсе, биздин салыш кежидеги жалпы проектибиз 72 гектарда аянтын камтылган. Анын ичинен 30 гектарга жакын жерде гектар ошол эле мектеп, бала бакчалар, спорт аянтчалар ошол ичине кирген. Мындан сырткары 40 гектар тегерегинде бизге батирлер 1000 дана мамлекеттик ипотекалык компания берилген батирлер деле ошол ичинде жайгашкан. Дикке бөлүнүшү батирлер могул локацияда жайгашкан, мектепке жакын, ыңгайлуу элибиздин шарттар менен маани берген болсоңуз, бул жерде ар түрдөгү ит менен кылган, бул классика деген бул хай-тек стилинде өздөрүнүн каалоосу менен тандалган. Бул жерде ошо бул бүт операционный баштап туруп, бардык ошо медициналык немелерди ичине камтыган, бул жерде реабилитационный борборубуз. Больницадан чыккандан кийин бул жерде ошо эс алуучу өзүнчө бир акыркы замандын талаптарына ылайык туура келе турган тартипте ошондой иштейди. Наркы бизде мектеп, тигил мектеп. Больницанын алдындагы ошондой эс алуучу төрөтүйү деле ошо туруп дуп шарттар менен мас келе турган тартипте койгонбуз. Анткени бул жерде больница, төрөтүйү, диагностика борбору ошо бир жерде кылып койгонбуз. Адамдар ошол бири-бирине жакын. Аркы четиге булар жолдор деле бизде азыр 4 полосалуу жолдор, экинчи категориядагы жолдор менен кылынган. Ошо тыгынды алдын алуу максатында шаарчабызга атайын ошондой 4 полосалуу жолдорду изначально 3-категория көрсөтүп койгон. Кайра экинчи категорияга көтөрүп бердик. Себеби баягы население. Андан тышкары аркы бетинде малоэтажный застройкада биринчи жер үйлөр көрсөтүлгөн болчу. Анын баарын алып, кайра средний высотныйга көтөрдүк. Себеби баягы жер текке кетпесин. Туура. Особняктарды куруп албай, ичине бийик этаж үйлөр турган. Олардын стоянкаларга, подвальный барбы? Стоянка, подвальный стоянкаларыбыз бар. Бул маселеде ошого кеңешип бүт үйлөрдө, подвальный үйлөрдө 5 этаждан үйдө полностью подвальный стоянка менен кетет. Категориясын нормаларын бирге бир эсептелген немеси чакты. 24 этаждын ичинде отелдер бар. Дагы бир өзгөчөлүк жери, бул мамлекетте биринчи жолу туннелдик шахта кылып атабыз бул жерге. Бүт баягы коммуникация, зымдар, трубалар бардыгы жердин астына кирип кетет. Жердин жакшы иштесе болот. Саламатсыздарбы, Ордолу Ош облусунун кымбаттуу тургундары, урматтуу шаардыктар, бүгүнкү саамалыктын катышуучулары. Борбор Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири, Улуу Жибек жолунун чордонунда жайгашкан Ош калаасы кылымдар алмашып, доорлор өзгөрсө дагы, Ыйык Сулайман тоосу, Ак Буура дарыясы эмгекчил эли менен өзгөчөлөнүп, ар дайым азырда меймандарды суктандырып келет. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүндө өзгөчө орду бар Ош шаары учурда саясий, экономикалык, илимий жана маданий багытта өнүгүү жолунда баратат. Бүгүн биз ушундай даңазалуу калаабыздын дагы бир жаңы этабын ачып, IT шаарчасын курууга мезгил кутусун салганы турабыз. Бул долбоордун негизги максаты мамлекеттик саясаттын алкагында региондорду туруктуу өнүктүрүү, заманбап ыкмаларды колдонуу менен массалык турак жай курулушун жандандыруу. Ошондой эле IT тармагын колдоо аркылуу Кыргызстандын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу биздин алдыбызда Ош шаарынын экономикалык, социалдык, технологиялык өнүгүүсүнүн ылдамдатуу максаты турат. Буюрса, меймандос көп этностуу Ош шаарыбыз ынтымак байырлаган баалуулуктары менен катар жалпы түрк дүйнөсүнүн маданий жана
материалдык көрөңгөсүн байытып, улуу жибек жолунун провайдери болуп, соода экономикалык, маданий гуманитардык байланыштардын чордонунда дүйнөнүн туш тарабынан агылып кирип чыккан туристтердин сүйүктүү аймагына айланат деп ишенип туралым. Анткени Ош шаарынын инфратүзүмүн жакшыртуу, көркүнө көрк кошуп, ар тараптуу өнүгүүсү үчүн алгылыктуу иштер аткарылууда. Алардын негизгилеринин бири жаңыдан мезгил кутусун сала турган мына ушул IT шаарчасы. IT шаарчасы жашоочулар, ишкерлер жана IT адистер үчүн заманбап инновациялык комплекстин курамы болмокчу. Ал өзүнө калктын жана бизнестин талаптарына жооп берген заманбап, ыңгайлуу жана жогорку технологиялуу турак жай, социалдык, коммерциялык жана IT объектилердин комплекстүү курулушун камтыйт. Бул масштабтуу долбоорлорду ишке ашыруу маалында жарандардын жашоо шартын жакшыртууга жана курулуш, маалымат технологиялары сыяктуу негизги секторлорду өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Эмгек кылган эл өнүгөт дегендей, курулуш этабында миңдеген жумуш орундары жаралып, бир четинен миграциянын деңгээлинин төмөндөшүнө дагы таасирин берет. IT шаарчасы салынып бүткөндөн кийин турак жай тейлөө жана соода жана кызмат көрсөтүү, билим берүү жана саламаттыкты сактоо IT чөйрөсүндө жумуш орундары дагы уюштурулат. Бул долбоордун алкагында жалпы аянты 1 миллион чарчы метрди түзгөн 10 миңден ашуун батири менен ири турак жай комплекси дагы курулат. Ушул жерден баса белгилеп айта кетейин, курулган турак үйлөрдүн батирлери мамлекеттик ипотекалык компаниянын балансына өткөрүлүп берилмекчи, жарандарыбызга баштапкы төлөмү жок 20-25 жылга ипотекага берилет. Миңдеген жарандарыбыз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу аталган турак жай комплексинен үйлүү жайлуу болуп калат деген сөз. Турак жайлар энергия үнөмдөөчү системалар жана жогорку ылдамдыктагы интернет менен жабдылат. Көп тармактуу жаңы турак жай комплексинде балдар үчүн сапаттуу жана заманбап билим берүүчү мектептер, бала бакчалар курулат. IT шаарчасынын тургундарын медициналык жактан тейлөө үчүн заманбап жабдуулар менен жабдылган көп тармактуу медициналык мекеме салынып, ал амбулатордук бөлүм, төрөт үй жана диагностикалык борборлор ачылат. Андан сырткары спорттук залдар, жөө басууга ыңгайлуу өзүнчө жолдор, вело жолдор, жашыл зоналар менен эс алуу аймактары, балдар үчүн оюн аянтчалары жана чоңдор үчүн активдүү эс алуу аймактары курулат. Өзүңүздөр байкагандай, долбоордун эң маанилүү жери Ош шаарында IT тармагын өнүктүрүү болуп саналат. Технологиялар, санарип чечимдер чөйрөсүндөгү инновациялык компаниялар жана стартаптар үчүн офистик жана коммерциялык аянттар ыңгайлуу шарттарда берилет. Жаштар жаркын келечектин пайдубалы деп бекеринен айтылбаса керек. Дал ушул жерде IT адистерине, стартаптарга жана билимге умтулган жаштарга зор мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул технологиялык бизнести өнүктүрүүгө, ошондой эле IT тармагына жаңы инвесторлорду жана адистерди тартууга жардам берет. Стартаптар менен IT компаниялар үчүн инфратүзүмдү өнүктүрүү, жумушчу орундарынын санын көбөйтүүгө, чакан жана орто ишканалардын өсүшүнө өбөлгө болот. Ошондой эле миңдеген адистер үчүн IT хаб түзүлөт. Бул шаарчага Кыргызстандын башка аймактарынан жана чет өлкөлөрдөн адистерди тартып, жаңы технологиялык демилгелердин башат алган жерине айланат буюрса. Шаарча IT секторунун өнүгүшү, аймактагы коммерциялык ишканалардын санынын өсүшүнө таасир этүү менен жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жана мамлекеттик программаларды каржылоого, кошумча ресурстарды багыттоого алып келет. Бул долбоор Ош шаарынын узак мөөнөттүү, туруктуу өнүгүшүн камсыз кыла турган маанилүү кадам болуп саналат. Бара-бара жалпы эле региондун заманбап технологиялык жана социалдык борборуна айланат деп үмүт артып турабыз. Бүгүнкү салтанатка катышып жаткан кадырлуу аксакалдар, Ош шаарынын интеллигенция өкүлдөрү жана жалпы эле агайын туугандар, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт элибизде. Ынтымактуу бололу, ынтымагыбыз ыдыраса, ушул ырыскыбыздын баары бир тыйынга дагы татыбай калат. Ошону унутпайлы. Ошондуктан социалдык инфратүзүмдү жакшыртууга багытталган IT шаарчасы сыяктуу мамлекетибизге пайда алып келе турган ири долбоорлорду баарыбыз биргеликте ынтымакта ишке ашыралы. Келечек ээлери болгон жаштарыбыздын илим билимге, инновацияга умтулуусуна шарт түзүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берели. IT шаарчасы жалпы эле Ош шаарынын өсүп өнүгүүсүнүн жаңы жетишкендиктеринин башаты болсун.
берекеси артып, элибизге тынчтык, биримдик жана молчулук тартууласын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ne soru talaplarınızlar var? Aytыңыздар açık. Бұл тарихи бір оқиға болдық. Біз дағы қолдан келген әрекеттерді жасап қолға ашып Сөзсүз түрдө кол кабыш кылыш керек, жардам бериш керек. Кол кабыш кылып, жардам берип туруп койсок, өмүр бою калат, келечек муунга калат. Şarkımız 12 vata, sosyal olarak sürekli veririz sana. Çok geçen başlamak işte. Oyuncular çok şarkımız, o da 25 bin adam var. Sizge çok rahmet İşte 30 yıllar yaşamdan 40 yılda bu sapı Kırgızistan'da aldığı ülkelerde zaten koşup düşünüyoruz. Кудай буйрса, эң негизгиси ынтымак болуп турса, тынчтык, стабилдүүлүк болсо, бардыгы болот. Калганы баары өзүбүздөн аракет кылсак бардыгы болот. Эң негизгиси ынтымак. Анан стабилдүүлүк болот. Аксакалдар жаштарга акыл айтып турушуңуздар керек. Ынтымактуу болгула, биримдиктүү болгула деп. Ынтымак ыдыраган элден ырыскы качат дейт. Тынчтык да болбойт, ырыскы да болбойт. Мындай шаар эмес. Бул шаар бир тыйынга татыбай калат. Мына көрүп атабыз, Сирияны көрүп атасыздар, Палестинаны көрүп атасыздар, Украинаны көрүп атасыздар. Мына эмне болуп атат аякта? Бизде Кудайга шүкүр, молчулук, тынчтык, эң негизгиси тынчтык. Şunday işler Kırgızistan'da bola versin. Kırgızistan 10 milyon. Rahmat size. Ruhsat verseniz de değil ki.